1 жыл ичинде Кыргызстанда 10.163 айдоочу көлүгүнөн ажыраган. Унаа мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык алар ичимдик ичип кармалып 1 жыл бою рулга олтуруу укугунан айрылган. Ал эми ушул жылдын башынан бери өлкө аймагында 3754 айдоочу мас абалында унаа башкаргандыгы аныкталган. Ичимдик ичкен 65 айдоочу жол кырсыгына кабылган. Анда 117 жаран ар кандай жаракаттарды алып, 2 жаран көз жумган. Мас абалында унаа башкаргандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат. Жалал Абад облусу боюнча акыркы 3 айда 325 айдоочуга 1 жыл бою унаа башкарууга тыюу салынган. Жалал Абад облусунда 2024 жылдын 3 ай аралыгында 24450 бузуулар фактылар катталган. Анын ичинен 428 айдоочу мас абалында башкарган. 428 айдоочунун ичинен 325 айдоочу айдоо укугунан ажыратылган. Азыркы учурда ошо 49 айдоочу соттук өндүрүштө. Эске салсак 2023 жылдын 8 мартынан тарта айрым жол эрежесин бузгандарга жаза күчөтүлгөн. Алсак атайын кызматтык унааларга жол бербегендерге айыппул салынат. Эгер 1 жылда 3 жолу кайталанса, кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Бирок бүгүнкү күндө мындай эрежени бузгандар кездешет. Бизде скорыйда көбүнчө алиги тяжелый ооругандар болот. Ошого окшогон жерлерде такыр эле жол берилбей калат да. Анан ошондуктан көп кыйынчылыктар болот. Ошол себептен ГАИ кызматкерлери менен ушулар менен бир ай сайынмы дегендей ушундай бир иш чараларды өткөрүп турсак, ушуну жакшы болмок да. Себеби багы айдоочулар дагы ошол нерсеге көнмөкпү же кандайдыр бир өзүлөрүнө бир кандайдыр бир жоопкерчиликти алмак. Жалал Абадта Маяк аталышында рейд уюштурулуп, тез жардам кызматына жол бошотпогон айдоочуларга айыппул салынган. Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин негизинде 188 берененин 4-пунктунда каралган ар бир айдоочуга ошо кызматтык автоунаага жол бербей койгон үчүн 10 000 сом айыппул салынган. Ошо рейдтин жүрүшүнө 8 айдоочу аныкталып, жалпысынан 80 000 айыппул салынган 8 айдоочуга. ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тез жардам кызматынын жана автобазанын өкүлдөрүнүн, жеке лаборатория жана жеке тез жардам кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда ыкчам кеңешме өткөрдү. Айдоочуларга жол жана коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ичип алып айдагандарга баягы 1 жылдын ичинде канча жол эрежесин бузгандан кийин ошолорго лишение кирип калган азырчы. Мисалы ошондой баягы жол жоболору бар. Эртең күндү кандайдыр бир себептер менен сизди алып келип туруп, биз эртең Кудай сактасын сизде эмес башка бирөөнү лишение кылса, жерде куратырды айтасыздар да. Ушу башка башкармалыктан бир да адам келген жок бизге. Түшүндүрүү ишин жүргүзгөн жок деп, туурабы? Түшүндүрүү ишин жүргүзсө, мыйзамдарды өзгөртүү боюнча биз түшүнмөкпүз деп айтасыздар. Эске сала кетсек, унаа башкарууга укугу жок жаран рулга отурса 15 000 сом айыппул салынат. Айдоочу 3 000ден ашык айыппулду төлөбөй жүрсө, унаасы айып короого токтотулат. 1 жыл ичинде 3 же андан көп одоно жол эрежесин бузса, кайрадан экзамен тапшырат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.